Жаңы ойлоп табуулар адамдын жашоосун жеңилдетүүгө багытталган. Бул лабораториядагы заманбап жабдуулардын аты тата алуу кылганы менен колдонууда өтө жөнөкөй. VR деп аталган көз айнектин мүмкүнчүлүгү чексиз. Это специальные VR-очки, чтобы моделировать. VR деген көз айнекти кийип алып логистикалык борборлорду курса болот. Кампаларына кирип жойстиктин жардамы менен объектилерди оңго же солго жылдырууга болот. Виртуалдуу түрдө логистикалык борборлорду курууну үйрөнүү кыйын деле эмес. Бир күндө эле үйрөнсө болот. Логистика бул керектүү көлөмдөгү товарды бир жерден экинчисине жеткирүү, туура сактоо, сатуу чаралары. Өзгөчө айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө логистиканын мааниси чоң. Мисалы, алыскы аймакта өстүрүлгөн картошканы борбор калаага же башка мамлекетке жеткирүүдө логистикалык борборлор жардамга келет. Мында айыл чарба азыгын жеткирүү, сактоо, кардарга жакшы сапатта тапшыруу талаптарынын баары эске алынат. Мындайда адистерди даярдоодо инновациялык лабораториянын орду чоң. Азыркы курулуп аткан көптөгөн логистикалык борборлорду ошолорго кадр болуп иштеп, ошолорду өнүктүрүп, логистика деген жакшы илимди таратып, ошонун жардамы менен биринчи кезекте айыл чарбасын, анан башка тармактарды өнүктүрүп, экономикага чоң салым кошот деген оюбуз бар. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте ачылган логистикалык лабораторияны түзүүгө эл аралык донорлор жардам берди. Евро биримдиктин алкагында 8 миллион сом гранттык каражат бөлүнгөн. Негизги максат Кыргызстандын логистика тармагын санариптештирүү процессин жакшыртуу болуп саналат. Кыргызстан логистикалык тармакты өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Борбор Азия мамлекеттерине ЕАЭС айдыңына товарларды жеткирүү үчүн IT процессин күчөтүш керек. Логистикалык лабораторияларды киргизүү, санариптештирүү долбоорунун алкагында жасалып жатат. Инновациялык лабораторияларды ачууга бөлүнгөн 8 миллион сомдун 5 миллиону заманбап жабдууларды алууга сарпталды. Жакын арада университетте экинчи виртуалдык лаборатория ачылмакчы. Окутуучулардын айтымында логистика тармагында иштей турган адистердин көбөйүшү өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө түрткү берет. Асель Акматалиева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо, 24.